Так, достор, сум, бум, тетиги Шопоковто салынган жаңы парковка. О, кийин көчөдөн Шопоковко бурбасыңар. И вот ошол могул жерден кирип кетесиңер. Могул жерденчи. Эң негизгиси эми могу эки четтерге машиналар токтотпогула. А то бизде ушундай привычка бар. Клиент күтүп атам анан 5 мүнөт, 2 мүнөт депчи. 5 мүнөт, 2 мүнөт болот эле анан. Эртеден кечке чейин машиналар токтой берет да, башкаларга тоскоолуп жарат, целый бир полосаны жаап, скрипкени жаап. Анан экинчи айтып кетчү нерсе, могул Шопоков чүйдөн ылдый жагын могул жерде көрдүр, 127 турат. Бул жерде негизи парковка жок да, ушул жактарга да токтоп атат, мына көрдүр, токтоп турушат. Мына санааты. Бул билеги эле бир тилкени жаап турат да. Могул жерлерге такыр болбойт токтоткончу. Ошондой эле могул жерлерди дагы асфальттап туруп, могу капталдап тургандарды алып салыш керек вообще. Буну муниципалдык деп будан эле акча чогултуп атышпайбы? Парковка деп. По сути, могул жерге ладно еще макул. Парковкага жарайт экен. Карабайсың, встречка чыгып. Эпе двойной сплошной пешеходдон бурулат. Могу жерге чейин нормалдуу эле экен да негизичи. Андан ары, мына пешеходный переходдон ары. Мына көргүлөр. Эки тилке эле, бир тилке болуп калган. Бир тилкени нагло эле парковкага салганда булдар тура эмес, мунун баарын алыш керек. Алып туруп эле баягы кадимкидей эле машина жүрүп турган тилке болуш керек. Могу жол белгилерин алып, жана почасовой парковка дегендичи. Муну жок кылыш керек. Эти подземный паркингтерге барып койсо болот. Гумга, ЦУМга, Евразияга, эти Плаза толтура. Көрдүңүз, нагло эле бир тилкени парковкага салышкан да. И аркы бетинде ошондой эле көрүнүш. Бул жерден мала тобушто парковкага салган, карабайсыздарбы? Стоп линиядан деле ашып кеткен. И светофордун түгүнө чейин. Бул такыр туура эмес да. Мына могу стоп линиядан өтүп туруп токтолгон даже. Эми бул ушул кантип болсун эми? Могу прям стоп линияга чейин парковка салган. Бул такыр туура эмес.